Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Кутман кечиңиздер менен. Түз эфирге кирдимби? Ассаламу алейкум, кутман кечиңиздер менен, кандайсыздар? Бүгүн биз кыз тарбиялоодогу каталар жөнүндө сүйлөшөбүз. Кыз баланы тарбиялаганда биз кандай каталарды кетиребиз? Ошолор жөнүндө сүйлөшөбүз. Айжамал, ассаламу алейкум. Аселя келди. Жази, Аруке келди. Адеми торт. Кулима, Айнура, саламатсыңарбы Айжан? Кандайсыңар кыздар? Тахмина келди, Адина, кутман кечиңер менен. Жакшымын, Кудайга шүгүр. Өзүңөр кандайсыңар? Ден соолуктар, жакшыбы, бала чака тынчпы? Суукта үшпү, жакшы жүрөсүңөрбү? Бүгүнкү темабыз кыздар. Дарика, ассаламу алейкум. Кыздарды тарбиялоодогу каталар жөнүндө сүйлөшөбүз. Эфирди сактайбыз кыздар. Анда эмесе айта берейин, кеч келгендер записти угушат. Тынч болсоңор эле болду, жакшы болсоңор эле болду. Мен абдан кубанычтамын. Жанаргүл, Нурия, Жылдыз, Айсалкын, Жазгүл, келиңиздер. Найзи бардыңыздар, төргөтүп сабактарды баштайлы. Анда кыз балдарды тарбиялоодогу биздин менталитетте каталар көп эле да. Биринчиден өтө катуу кармаганда болбойт, кызды өтө бош кармаганда болбойт. Көзүн карап эле өтө эле мындай бош оштуруп ийгенде болбойт да. Кыздарыбыздычы өздөрүнө чыйраак, тың, тыккан кыздар болуш керек. Алгачкы эле бизде кызым менен сырдашпыз, доспуз, кыз болгон соң унутурбайбы деп кыздын проблемасын укпай эле силер өзүңөрдүн проблемаңарды айта бергениңер болбойт да. Ооба, кыз менен дос болгон жакшы, бирок кызыбыздын пайдасына гана дос болушубуз керек да, бизчи кызыбыздын пайдасына гана. Биз болсо баягы өзүбүздүн жеңилдеп алалы, башка бирөөгө айта албасак, ушуп кеттим, жолдошуң менен ушуп кетсеңиз деле, атаң менен ушуп кеттим, кошуна менен мындай, энең мындай деди деп эле өзүңүздүн проблемаларыңызды, көйгөйлөрүңүздү айтып, же кызыңыздан кеңеш берсеңиз, мына кийим жарашпы, мына болобу деп сурай бергендериңиз дагы бул кызга психологиялык жактан оор келтирет да. Кыз балаңыз өзү бою чоң болгону менен психикасы жаш бала боюнча да мындай толук кандуу жетиле элек. Анан сиз ар бир нерсени эле сурай бергениңиз бул кызыңызга оор келет дагы. Кой, мен иштенсе сурабай эле коеюнчу деди. Өзү бир кыйынчылык, көйгөйлөр болсо дагы, кой, апам көйгөйү ушунча экен, ансыз деле өзүнүн көйгөйлөрү толтура деп, кызыңыз көйгөйлөрүн айтпай жүрө берет да. Сизди кыйнамасы келбей калат, себеби кыздар апасын аябайт. Кээ бир апалар күйөөсүнө таарынса деле тууган уругун деле жамандап, ушуларды айта берген болбойт кыздар. Ошондуктан дос сыяктуубуз, кызым бар деп эле баардык наразычылыктарыңыздарды, көйгөйлөрүңүздү айта бербеңиздер. Андан кийинкиси, бизде аябай актуальный тема көйгөй. Кызды болуп туруп аны эркекче тарбиялагандар. Бул да биздин катабыз апалар. Себеби эркек күткөн үй бүлөдө кыз төрөлүп калды дейли эле. Кыз төрөлүп калганда эркекче окшоп, эркекке окшошуп экен, бул эч эле кызга окшошпойт дегенде көп угасыздарбы? Бар да, ошондой тааныштарыңыздар болсо керек, же өзүңүздөр деле ошону колдоносуздарбы? Эркекке окшотуп кийинтип, бул көйнөк жарашпайт, бул эркекке окшош деп спортко берип, мушташтырып, мушташчы гана мушташчы депчи мушташтырышат. Баягы кыздын назиктигин, өзүнүн кыз экендигин кабыл алдырбай эле биз эркекке окшош дей беребиз да. Кыз бала кукла ойногондорду көрүп, кукла ойногусу келсе дагы айта албашы мүмкүн андай нерсеничи. Себеби ата-энесинин көңүлү үчүн ушулардын көңүлү ооруп калбасын. Себеби кызыңыздар ата-энесинин уул күтүп атканын, өзүн уулга окшоштуруп, алар өзүнчө ырахат алып атканын сезет, бала аябай сезимтал болот, бала баардыгын билип, байкап турат, бирок толук кандуу өзүнүн оюн силерге жеткизе албайт. Балдар ата-энесин аябай жакшы көрөт. Ошондуктан ата-энесине мындай
карама каршы чыга албайт көбүнчөчү. Жакшы эле угуп атамбы кыздар? Айтып жазып койгула. Жакшы угуп аткан болсо плюс белгисин басып койгула, Ошондуктан кукла ойноп атканда же бир мончокторду көрсө алгысы келип кызыгат, бирок ата-энем көңүлү чөгүп калбасын, алардын манай бузулуп калбасын деп, алардын кыялындагы бала болгонго аракет кылып баштайт да. Кыз ата-энесинин алдында өзүн күнөөлүү дагы сезип баштайт. Кечке эле эркекче, менин кызым эркекче дей берген болсоңуздарчы, жакшы угулуп аткан болсо эле болду. Өзүнүн кыз болуп төрөлгөндүгү үчүн дагы өзүн күнөөлөп баштайт. Мындай өзүн кабыл албай баштайт. Өзүнүн каалоосу менен эмес, ата-энесинин каалоосу менен жашап калат да. Алардын сүйүүсүн алыш үчүн, алардын кыялындагы бала болуш үчүн эркекче болуп баштайт. Кийин чоңойгондо бул кыз кыйналып калат. Үй бүлө курушу кечеңдеп, өзүнүн кыз экендигин кабыл албай, кыйналып калат. Ошондуктан сиз кызыңыз кыз болуп төрөлдүбү, кыздай назик кылып чоңойтуңуз. Менин кызым назик, кыз деген абдан сонун гүл. Аял киши үй бүлөдө эне болот, үй бүлөгө көп таасирлерин аял киши тийгизет. Ошондуктан бул кыздарыңыз өспүрүм куракта да кыйналып калбасын. Кыз болуп жаралганына сиздер суктанып кичинекейинен сыймыктаныңыздар өзүңүздөрчү. Андан кийинкиси да бизде көп байкадым. Сен деген кызсың да деген сөздөр да. Кийимин кир кылып алса, так кылып алса же тамакты төгүп алса, бут кийимин мындай ылай кылып алса, чалынып кетсе, жыгылып кеткен болсо, көзүңдү карачы, сен деген кызсың да, акырын болбойсуңбу? Кийимиңе төгүп алыпсың го, булгабачы, сен деген кызсың да, бут кийимиңди карачы, сен деген кызсың да деп кайталай берген болсоңуз, анда бул балдарга мүмкүн турбайбы, кыздарга мүмкүн эмес экен деп ойлоп калат да кызыңызчы. Эркек балдарга боло берет, бирок кыздарга болбойт бул нерсе. Кыздар ката кетиргенге болбойт. Кийимин кир кылганга болбойт, чалынганга болбойт депчи. Кийин бул кыздар жубай тандаганда адашып калат да. Жубай тандаганда. Жигитиби же жубайы күйөөсү короңдосо, кол көтөрсө, кемсинткен болсо дагы, мен деген кызмын да, чыдашым керек, эркек балдарга баардыгы боло берет, мен деген кызмын да деп, акыркыга чейин баягы уруп өлтүрүп коюшунда чыдап отура берет да. Ошол кичинекейинен сен деген кызсың, мындай болушуң керек, сен чыдашың керек, сен деген кызсың, ишти кылышың керек деген сыяктуу сөздөрдү көп уккан кыздар кийин турмушка чыкканда дагы аны кордоп атса дагы мен баарына чыдашым керек, мен деген кызмын да деп ата-энесине айтпай кыйналып жүрө берет. Жок, ар бир кыз бактылуу жашаганга акылуу, Ошондуктан кыз бала кийимин ылай кылып алабы же бут кийимин булгап алабы, башы жок, кыз деген сендей болчу эле, сен деген кызсың да деген ордуна кийимиңди тез жууп берип чарчап калдым го, акырыныраак мындай тыканыраак басканга аракет кылчы, же өзүнүн кийимин өзүнө жуудуруп койгула, өзүнүн кийимдерин, бут кийимдерин өзүнө тазалап койгондо өзү эле тазалагандан жадап акырын жүргөнгө аракет кылып баштайт. Ооба, тыканыраак болгон жакшы. Кыздар эмес, негизи эле адамдардын бала болобу, кыз болобу, тыканыраак болгон жакшы. Сен деген кызсың да деген сөздү колдонбой эле, кызым кичине мындай бассаң болот, кыз бала деген кичинекейимен апам үйрөтчү эле, мындай далыңды көтөрүп, метрден метр ындамдан эки жакты кыйшайып караба, остановкада автобус күтүп турганда эки бутуңду дайыма бир болуп турсун, бир бутуң менен да кыйшайып кетпесин деп айтат эле да. Эки бутуң бириктирип тыккый тургун, мындай кыйшайып турбагын, жөлөнүп турбагын деп үйрөтөт болчу. Дайыма мындай кыйшайып кетип атканда апам сөздөрүн эстеп, мындай түз туруп калат элем да. Ошондой түз баскыла, башыңды мындай түз эки жакты көп караба, аркаңды карап, оозуңду ачкан боюнча катып калба деп ушундай нерселерди айтат болчу да. Бизге эле эмес, кийин инелериме сурасам, инелериме деле эркек таларга деле айтыш экен да ушундай нерселерди. Айтканда биздин эсибизде калат. Мен апамдын айткандары бүт эсимде калып, жолдо кетип атканда да эстеп турчумун. Сумкаңды мындай ойнотуп, секирбей, тыкан көтөрүп, тез басып кел деп айткандарын эстечүмүн да кичинекейимдечи. Андан дагы кызды болгон жакшы экен, иштин баарын кылып жүрүп эле калбадым, иштин баарын тапшырып койдум деп айткан апалар бар. Кыздарыңыздарды кичинекейинен эле баарын жүктөп койгонуңуздар болбойт да. Бала чоңойсо дагы анын
баягы оюнкараак мезгил болот. Мисалы 9 жашар, 8 жашар кыздар али оюнга тое элек болот, буларга сөзсүз оюнга убакыт берип коюшуңуздар керек. Оюн бул баланын кийинки кесип тандаганына, адамдар менен баарлашкандарына, ошо кесипти дагы ошол оюн аркылуу бала тандайт. Оюн аркылуу балдар кийинки чоң жашоосуна даярланат. Ошондуктан аларга сөзсүз түрдө оюнга дагы убакыт беришиңиздер керек. Кечке эле ойной бересиң деп какчанбаңыздар да. Сөзсүз убакыт бериңиздер. Анан эмне кечке эле сиздердин жумушуңуздарды кылып жүрө берген болбойт. Албетте, жумуш кылганды дагы чеги менен үйрөтөбүз, бардыгын жүктөп койгон болбойт. Мисалы үчүн 5-6 жаштагы кызыңызга тамтың баскан баланы ишенип таштап кеткениңиз болбойт да. Толук кандуу ишенген болбойт. Мисалы 8 жашар, 6 жашар кыздарга алар оюнга алаксып кетиши мүмкүн. Кичинекей тамтың баскан бала оозуна бир нерселерди салып ийиши мүмкүн, жыгылып кетиши мүмкүн, кайнак сууну кармап алышы мүмкүн, Анан ошого ишенип таштап кетесиз дагы. Келгенден кийин балаңыз жыгылып калган болсо, сиз чоң кызыңызды, ошол 5-6 жаштагы кызыңызга баланы таштадыңыз. Сен эмне баланы жакшы карап турбай жыгытып койдуң деп урушасыз да. Ал кыз анчалык жоопкерчиликти ала албайт да, сиз аны билишиңиз керек. Толук кандуу ишенип таштап чыгып кетпеңиз. Ошо баланы жыгылганына сиз күнөөлүсүз. Ошо 5-6 жашар балага таштап кеткен сиз күнөөлүсүз. Антпей эле сиз ошол 5-6 жаштагы кызды келип алып күнөөлөп уруша бергениңиз болбойт да. Эгер баланы мындай камыр кылып алайын, карап туруп, өзүңүз да көзөмөлдөп турушуңуз керек да, карап, оюнга алаксып кетет да. 5-6 жашар балдарчы, 7-8 жаштагы кыздар оюнга алаксып кетиши мүмкүн. Ошондо сиз өзүңүз эле карап, камыр кылып карап, кара баланы деп айтып турсаңыз болот. Сөзсүз кызыңыз иш кылып, бир ишти аягына чыгаргандан кийин ыраазычылык билдиргенди унутпаңыз, Кичине бала, кичинекей ошо үйүңүздө эң кичинекейлери сиздин чоң кыздарыңыз бар, канча жашта болбосун деле. Бирок кичине балаңыздын чаң болуп калганы, бир жери дак болуп калганы, сууну төгүп алганы үчүн ошо чоңураак кызыңызды эч качан күнөөлөбөңүз, эч качан урушпаңыз. Сиз деле ошолор менен чогуу жашап атасыз. Сен карап турбайт белең, ушуну карабай эмне кылдың депчи. Кечке баягы ага жоопкерчиликти уруша бергениңиз болбойт да. Бала каратып, иштерди көп кылдырып кыйнап койгон болсоңуз, бул дагы кийин көпкө чейин балалуу болгусу келбей, бир туугандар менен мамилеси начарлайт. Ушул силер бар, мен жакшы балалыкты өткөзгөн эмесмин, силерди карап жүрүп менин күнүм өттү деп, негедир ичинде бир кек сакталуулар болот. Берде чоң балдары бар болгон болсо, чоң балдар эң чоңдору болгон болсо, түшүнөсүздөр. Бир кыз ошо турмушка чыга албай жүрөм дегендерди көпкө чейин 30-35 жашка чейин эмнеге турмушка чыга албай жүрөт деп сураганда, мындай ушундай установкалары бар. Мен бала карап жадап калган экенмин, өзүм балдар ызылдаганда менин нервим чыдабайт, ошондон коркуп эле турмушту кечиндетип берет экенмин деп өздөрүн өздөрү түшүнүп калат да, билим алгандан кийинчи. Эми караңыздар, бул дагы бизге аябай маанилүү. Ыңгайлуу, тил алчак, коркок кылып коркутуп тарбиялабаңыз. Ооба, ыңгайлуу кыз ата-энесине аябай ыңгайлуу да. Тарбиялаганга оңой. Тур десең турат, отур десең отурат, баарыңан эле макул боло берет. Ата-энесинин айтканын кылат. Бирок бул чоңойгондо эмнеге алып келет? Албетте, өзүнүн кийинки чоң жашоосунда көп кыйналып калат бул кыздарчы. Себеби өз алдынча эч нерсе кыла албай калат. Бирөөнүн көзүн карап калат да, ким эмне дейт экен, ошону аткарайын деп эле бирөөлөрдүн көзүн карап калат, ар кимди угуп, өзү үчүн жашашты билбей калат да, бирөөлөр үчүн жашап калат. Кызыңардын өзүнүн ою, көз карашы сөзсүз болуш керек. Кызыңыз оюнчук тандап атканда, кийимин тандап атканда тандоосун сурап коюңуз сөзсүз түрдөчү. Мага боло берет деген болбосун да, өзүнүн нормасын өстүрүп, кыз деген назик, гүл, сонун, сый, урматка ээ экенин билдиргиле да, кыз баланын барктуулугун, баалуулугун билдиргиле. Кызыңардын каалоосун сөзсүз уккула. Өзүңөрдүкүн эле таңуулай бербей, жок, мынаны кылышың керек, аны кылышың керек, мынаны кийишиң керек деп эле өзүңөрдүн эле каалооңорду таңуулай берген болбойт да. Атасы болсо,
кызын көбүрөөк эркелетиш керек. Ата эне балдарыңарды кучактап, ата энелердин бардыгы элечи, башынан сылап, жакшы көрөрүңөрдү сөзсүз айтып турушуңар керек. Кыз балага дагы, эркек балага дагы. Себеби биз ата энелер балдарыбызды жакшы көрөбүз, аябай жакшы көрөбүз, жакшы көргөнүбүздү өзүбүз билебиз, башкача жакшы көрөбүз, Бирок аны айтпасак, булар билбейт экен да, түшүнбөйт, айтпасак билбейт. Биз мисалы үчүн бардык жакшы көргөнүбүздү кыймыл аракетибиз менен да көрсөтүп турушубуз керек. Сезимдерибиздичи. Андан дагы азыркы жашоодо ушундай сөздөр да көп кайталанып баштады. Өзүңө гана ишен, бул жашоодо эч кимге ишенбе деп кайталай бергениңиз да болбойт. Булар адамдар менен мамиле кылышты билбей калат, эч кимге ишенбей калат. Азыркы учурда ушул сөздөр көп кайталанып атыптыр да, байка мындай эч кимге ишенбе, алдап коет, эч кимге ишенбе депчи. Албетте кызыңыздарды өзүн чыйраак, билимдүү кылып чоңойсоңуздар, өзү эле адамдарды тандаганды үйрөнөт да. Так эле эч кимге ишенбе деп эле мээсине куюп койгон болсоңуз, алар адамдар менен мамиле кыла алышпай калат да. Мамиле кылышты билбей калат. Коллективде иштей албай калат, бардыгына эле ишенбей качып чочуй берет да. Биз адам менен адамбыз да. Адамдар менен мамиле кылышты, баарлашканды билишибиз керек. Кача бергенде биз анда жапай болуп кетебиз, Ага да үйрөткөнүбүз болбойт да. Ар дайым бизге ишен кызым. Биз сени колдойбуз. Кандай учур болбосун биз сени жакшы көрөбүз. Ар дайым сага жардам беребиз деп айтып тургула да. Силерди кыз бала ишеничтүү болуш керек. Турмушка чыккандан кийин дагы, окууда жүргөндө дагы, кайсы жакта болбосун дагы, силер ата энеси күчтүү ата энеси аркасында кандай болгон учурда кыз баланы коргоп аларын билсе, кыз өзүнө ишенимдүү жүрөт. Кызыңарды жакшы сөзүңөрдү аябай кала. Кыз баланы сыйлаган үй бүлө, кыз балага көбүрөөк берген үй бүлөдө береке болот деп айтылат, Андан көп нерсени талап кылган болбойт да, көп нерсеничи. Бул кыздар биринчи класстан эле мектепке бара баштаганда адамдардын сезими менен сезимдери ага маанилүү болуп калат. Эжекелерине көрүнгүсү келип, мактангысы келип, кыз балдарды көбүрөөк мактап коюшубуз керек да. Булар себеби мактоону жакшы көрүшөт. Эркек балдарга карагандачы. Аябай бир аракеттерди дагы, иш кылгандарын дагы мынтип силерди карай берет да, мени качан мактайт экен депчи. Аябай жакшы иш кылдымбы деп. Ошондуктан сөзсүз мактап коюңуздар. Экзаменден жакшы эмес баа алып калды, же бир чейреги жаман чыгып калды. Сиз эч урушпаңыз да. Бул оңдоло турган нерсе кызым. Сен ушундай акылың жок, аракет кылсаң болот эле, ушуга сен күнөөлүүсүң деп айткан болбойт да. Кызыбызга дайыма колдоо көрсөтүшүбүз керек. Кийин баягы чоңойгондон кийин көрө эле кайненесин жек көрүп калбашы үчүн полду чала жууганда же бир иштерди туура эмес кылып койгондо кайненең өлтүрөт, күйөөң башка чабат деген сөздөрдү айта бербеңиздер да. Кыз бала көрө эле кайненесин жаман көрүп баштайт, коркуп баштайт да. Биз кыздарды үйдөн эле уже кайненесине душман кылып тарбиялап коебуз. Эркек балдарыбызда болсо биз баягы күйөөбүз менен таарынышып ушуп кеткенде, үйдө эми ар кандай конфликттер болот да, казан аяк кагышып кеткенде ойлойбуз, күйөөм мындай ушундай түшүнбөйт мени кээде депчи. Балам мени эч качан таштап кетпейт, балам мени дайыма түшүнөт деп ойлойбуз да. Ошентип балабызга аябай ишене алабыз. Мени эч качан сатып кетпейт деп ойлойбуз. Күйөөбүзгө ишенбей, мени сатып кетти, же экинчи аял алып алган болсо, же ажырашып кеткен болсоңор, эгер ошондо ажырашып кеткен болсо, ынтымаксыз болсоңор, эркек балаңарга болгон ишенип аласыңар да, болушунча ишенип аласыңар. Андан кийин чоңойгондо эмне болот? Баягы кыз көрө эле кайненесин жаман көрүп чоңоет. Кыз менен кайнене бири көргөндөчү мынтип ойлонушу мүмкүн да. Кыз бир ишти чала кылып койсом, мени уруша турган сен турбайсыңбы деп карайт да кайненесинчи. Кайненеси болсо дейт да, баягы балам мени сатпайт болчу, ушу баламдын баш көзүн айландаткан сен экенсиң деп. Баласы өзүн сатып кеткендей туюлат да. Ошентип экөө бирин-бири биринчи көрүп мамиле кыла электе эле бири-бирине душман болуп калбаш үчүн биз балдарды туура тарбиялашыбыз керек. Эркек балдарыбыз дагы убагында кое бергенди билишибиз керек.
кичинекейинен эле өзүбүздү настрой кылышыбыз керек болот. Үйлөнүү өзүнчө бир бөлөк үй бүлө болот экенине биз өзүбүздү көндүрүшүбүз керек. Кызганчак, балдарды кое бере албай, баягы чоңойсо деле эрте жат, каякта жүрөсүң деп балалуу болуп калгандарды деле сурай берген болсок, биз балдарга тоскоолдук гана кылабыз да, эркек балдаргачы. Ал үйлөндүбү, сиз балаңызга эмес, келиниңизге өзүңүздүн кеңештериңизди айтсаңыздар болот. Бир эже айтат да, мен баламды тарбиялап, ушу келинге тапшырып бердим, болду, келин каалагандай тарбиялап алсын. Эгер келинге баягы кеп кеңеш керек болсо, мен баламды кантип тарбиялаш керек экенин кеңеш керек болсо, мен өзүмдүн кеңешимди берип турам. Эми мен ага бердим тарбияны, эми өзү каалагандай тарбиялап алсын дегендей, сиз келиниңизге кеп кеңешиңизди берип туруп, мен балам ушундай характерлерин айтып, мындай кылсаң болот депчи, балаңызды эле башкарып кызганып аларга аралаша берген болбойт да. Ой, кудай, дагы свет өчүп калды, бирок каттарыңар окула берет экен. Свет өчүп калды, азыр жандырып келейин. Не болуп атат? Түз эфирге отурганда эле свет өчүп калып атат го. Кайнеме караганда мен жакшыраак билем күйөөм дейт. Ооба. Өзгөрөт да, үйлөнгөндөн кийин да өзгөрөт. Келиндер жакшы билет өзү негизичи, күйөөсүнчү. Анан кайнене баягы мурункудай эле кичине баладай көрүп эле аны башкара берет да, ошо үй бүлөнү башкаргысы келе берет. Бишкекке көчүп келесизби дейт. Көчүп келгенмин, Дарика. Бишкектемин азыр. Мавлида, мен сизди жакшы көрөм дейт. Рахмат, мен да силерди жакшы көрөм. Аябай. Светне сиздерде да эң күйүптүр да. Биз эми Бишкекте кичине туруктуулукту кармап, эми ушул онлайн сабактарга жакшыраак көңүл буралы деп атабыз. Сабактарыңыз барбы өзүнчө дейт. Жаңы катталуучуларым куш келипсиңер. Эгер мени биринчи көрүп аткан болсоңуздар, мен Рана Ахматова, детский психолог, педагог, 2 дипломдун ээсимин, 2 китептин авторумун. Курстарым бар. Кыздар, как раз 20 январда бактылуу бала деген курсум башталып атат. Бүгүн катышыңыздар, 790 сом менен катышсаңыздар, менин электрондук китебим сиздерге белекке берилет. Номериңиздерди калтырыңыздар. Биздин кыздар байланышат азыр ушул жерденчи. Номериңиздерди калтырып бериңиздер, эгер курска катышам дегендер болсо. Бул курста мен баламдын ишеничине кантип кирем, кыз баланын тарбиясы, эркек баланын тарбиясы, мигрант апалар алыстагы балдарга кантип тарбия берсе болот деген тема бар. Апалардын самооценкасы тууралуу темалар бар, аябай сонун темалар. Күнүгө Кыргызстан сааты менен кечки саат 9-да түз эфирден 7 күн катарынан эфир болот. Андан кийин 2 күн суроо жооп кылабыз. 5 күн бонус сааттар берилет. Телефондон балдарды кантип алыстатабыз. Өспүрүм куракта тарбиялоонун орну эрежеси и темпераменттердин жөнүндө 4 сабак болот кыздар. Темпераменттер жөнүндө сабактар өтө кызык. Окусаңыздар, балдарыңыздарды жакшы түшүнүп каласыздар. Темпераменттердичи. Ранаже, кызым 2,5 жаш, былтыңдап эле ыйлак болуп, таранчак болуп атат дейт. Ушу 2 жаштан өтүп, эркек дейм да, балдар, негизи эле эркекпи, кызбы балдар апаларды изилдей баштайт да. Канткенде апам тезирээк мага жеңилип берет. Мен мындайча айтканда, жалпак кара сөз менен айтканда, ушундай түшүндүрүлөт да.
апаларынын чыдамы кайсы убакта кетет? Былтыңдайт, ыйлайт, тарынат. Себеби балдардын энергиясы көп. Бир күн кечке бизге кыйкырып ыйлап берет. Биз кайсынысына тезирээк жеңилебиз? Балдар ошону карап, дагы сактап алат, шап этипчи. Апама тарынсам чыдабайт экен, же ыйлап берсем тез эле жеңилип калат экен. Биз каалоосун аткарып коебуз баланынчы ошол мезгилде. Эгер сырыңыздарды алдырган болсоңуздар эле болду, тоюңуздарды таанытат да балаңыздарчы, ошо сырыңызды алдырбаш керек. Кантип, мисалы үчүн кичинекейинен эле балаңыз коляскада колуна печенье кармап койсоңуз, түшүп кетти печенье, мындай түшүп кетти. Сиз идиш жууп атасыз, иш кылып атсаңыз, жүгүрүп келип печеньясын карматып койдуңуз. Бала, сонун го, печеньем кайта келип калды, азыр эле жок эле кайта келип калды дейт да. Анан экинчисинде атайла ыргытып көрөт. Мындай ыргытып көрөт. Печеньясы жок, анан деп кыйкырат. Биз карап туруп жүгүрүп келип дагы печеньясын карматып койсок, сонун турбайбы дейт да. Дагы ыргытып көрөйүнчү дейт, дагы ыргытып көрөт. Сиз жоголуп келсеңиз көбүрөөк кыйкырат да. Алып келип печеньясын карматып коесуз. Болду, бала сизди башкарып атат. Сиз 2-3 жолу печеньяны алып бердиңизби? Болду, бала сизди уже башкарып атат да, атайла ыргытат. Ошондо сиз баланын атайла ыргытканын экинчи жолу ыргыткан, биринчи жолу мейли кокусунан түшүп кетти дейли. Экинчисинде, үчүнчүсүндө бала атайла ыргытып атканда нерсе? Бала ыргыткандан кийин жок болуп кетиш керек. Кайта кыйкырабы, эмне кылат? Кайта пайда болбош керек. Ошондо биз сырыбызды алдырбайбыз да. Эмнеге сиздер баланын ыйынан коркосуздар дейм да? Балаңыздар ыйласа эле ошонун оозун жаба калайын деп эле жалпы үй бүлө менен баланын оозун жапканга шашылышат да. Балаңыз бир нерсени айтып, бир нерсени түшүндүрө албай ыйлагысы келип аткандыр. Эмне үчүн биз ошо себебин түшүнбөй эле оозун жапканга аракет кыла беребиз. Балабыздын көз жашын тыйганга аракет кылабыз. Сиз балаңыздын көз жашын тыйып эмнеге жетишесиз? Балаңыздын көз жашы тыйылган менен жүрөктүн жашы тыйылды деп ким гарантия бере алат, чынбы? Жүрөгү ыйлаган боюнча калып кетиши мүмкүн да. Балаңыз эмне себептен ыйлап атат? Биз ошо себебин билишибиз керек да. Балаңыз бир бийикте эйлен турган бир нерсени кармагысы келип аткандыр. Акырын карматтырып коюңуз, канаттандырып коюңуз да. Бул нерсе катык, ысык нерсе экен дегенсипчи. Биринчи каалоолорун аткарабыз кыздар, апалар, сөзсүз түрдөчү. Балам сырын алдырбайын деп эле биринчи каалоолорун аткарбай койбоңуздар. Бул баланын талаптары. Баланын талаптары, каалоолору өзгөрүп турат да, апалар. Мисалы үчүн 8-7 жашка келгенде балаңыздын талаптары кайта кичинекей баланыкындай болуп баштайт. Себеби өзүнүн кийинки инилери бар болду. Биз кичинекейлерине көбүрөөк көңүл буруп баштадык. Чоң бала 7-8 класстагы бала кичинекейлерин карап туруп, ата-энем буларды аябай жакшы көрөт, мени да мурункудай жакшы көрө экен деп ойлонуп, аң сезиминде сиздерге эркелегиси келип баштайт дагы. Апа, шапкам кана деп сурайт да, шапкасын билет каерде илинип турганын, бирок сиздерден сурашы мүмкүн. Апа, кашык керек болду, кашык каякта дейт. Кухняда кашык кирип ала алат балачы, бирок сизден сурап атат. Сиздин балам кашык сурмат ала бер деген сөзүңүздү эле уккусу келип атат. Сиз ошо жакшы жооп берип койбойт да кээинки апаларчы. Ошондой менден сурайсыңбы, 100 жолу кухняга кирип чыгасың го, эмне эле кайталап сурап атасың, эмнеге эле апалайсың дейсиздер да. Ошол сиз наалыганыңызга деле ошол убакыт кетет. Балам кухняда кирип албалы деген сөзүңүзгө деле ошол минута кетет да, убакыт кетет да. Бул жерде сиздин тандооңуз, балаңызга жакшы эле сүйлөйсүзбү же башымды оорутпачы, кечке сурай бербечи деп кыйкырбаңыз да. Балаңыз апа банан ачып берчи деп суранса, ушу 7-8 жаштарда талаптары өзгөрүлүп баштайт. Ачып берип коюңуз, эчтеке болбойсуз андан. Жөн гана бала апа мени дагы деле жакшы көрө, мага камкордук кыла алабы деген талаптары пайда болуп калат бул мезгилде өзүнчө. Бул да психология өзүнчө элечи. Сиз банан ачып жедирип коюңуз. Апа билинчик жегим келип атат десе, билинчик айланып кетти сенден, макул балам, колум бошогондо билинчик кылып берем деп коюңуз. Же аш жегим келип атат десе, дагы ошондой айтып коюңуз. Сен эле калдың эле мени башкарып алган ушу. Баардыңар эле мага чоң чыгасыңар. Дагы кимин эмне жегим келип калды деп кашыктаганыңар эле болду, балага катуу тиет да. Чоңоюп калган балаңыздарга деле апа шапкам таппай атам, шарфым гана деп издеп калган болсо, значит сизди кийгизип, сизди колуңуз баланын кийимдерине тийип, дене байланышы балага жетишпей калып аткан болот да бул мезгилдечи. Наалыбай эле, тап мен каяктан билейин дебей эле барып шапкасын кийгизип, шарфтарын ороп, мындай оңдоп балдарыңыздардычы жакшына кылып жөнөтүп коюңуздар.
Андан да маанилүү нерсе, кызыңыз болобу, эркек балаңыз болобу, мектепте бир майрам болуп калды же жөн эле мектепке апа кайсы кийимди кийип барайын, кел кийим тандашып койчу деп айткан болсо, бул сизден бала суранып аткан нерсенин баардыгы бала үчүн абдан маанилүү нерселер. Бала жөндөн жөн ойноп сураган жок бул жердечи. Сиздин көз карашыңыз башка, чоң адамдардыкы башка, кичине балдардыкы башкача болот. Апа эртең кайсы кийимди кийип барайын, тандашып коюңузчу деп атканда, бул балага абдан маанилүү нерсе да. Барып тандашып коюңуз. Тандашып, сонун болду балам, мына ушул кийимди кийип барсам, абдан сонун жарашты деп айтып койсоңуз, балаңыз ошол кийим менен эртеси өзүн ишенимдүү сезип, окуучулардын алдында мындай тартынбай, жакшы сүйлөп келет. Себеби кийимин апасы мактады, апасы өзү багындай макулдады да, ушул кийим сага жарашты деген сөзүн укту. Значит, апама жакты, элдин баарына жагат деп ойлойт. Бала сүйүнүп, майрам болсо дагы өзүн ал жерде ишенимдүү алып жүрүп келет. Тартынбайт эч качан. А эгер сиз кийимиң толтура, каалаганыңды кие берчи, кийим тандашып отурайын, мен иш кылып атам, тамак кылып атам деп койгон болсоңуз, бала ооба унчукпай баары өзүнүн кийимин тандайт. Бирок ошол кийими менен тартынып, бир нерсе жетишпегендей, мындай балдардан башкача болгондой болуп сезе берет. Себеби апасынын мактоосун алган жок ал бала. Ошондуктан кызыңызбы, балаңызбы, апа мен кайсыны кийип барайын эртең деп сураган болсо, кылып аткан ишиңизди таштап, бул тирилик өлгөндө бүтөт. Кызыңызга маанилүү нерсени аткарыңыз. Балаңызга маанилүү нерсени аткарыңыз. Келип кийимин тандашып коюңуз. Балам, мына көйнөгүңдү кий, мына шымыңды кий десеңиз, эртеси сыйынып, тампаңдап, мектепте жыргап жүрүп келеси. Апасынын мактоосун алды да алчы. Мындай майда нерселер деп биз көңүл бурбаган менен балдарга бул нерселер абдан маанилүү да, апалар. Чоңоюп калган өткөл куракка келип, өспүрүм куракка келип калганда, баягы 7-8 жаштарында шапкам гана, апа кашык гана, аш жегим келип атат деп сиздерге эркелеген убагында талаптарын жаап койуңуздар. Банан ачып берчи десе, ачып берип коюңуздар. Болду, аны сизден кайталанбайт, кайталап сурабайт. Башка нерсени айтышы мүмкүн. Шапкам гана деши мүмкүн. Анысын да алып барып кийгизип коюңуз, ал талап жабылат, дагы башка талап ачылат. Сиз балаңыз талап кылып атат, ошол мезгилде талаптарын жаап коюңуз, аткарып коюңуз. Наалынбайчы. Андан кийинки этапта кыз балдарда дагы, эркек балдарда дагы өспүрүм куракка келгенде көчөдөн досторуна жаш бала болуп көрүнгүсү келбейт. Өзүн чоң адам сезип баштайт. Буларчы чоң адам сезип, мындай досторунун алдында биринен өтүп, бири чоң көрүнгүсү келет да. Ошол мезгилде досторунун жанына барып, сиз нанай деп бетинен өп, жеркелетип койсоңуз бөлдү да. Ошол мезгилде балаңыздын кыжыры келет да. Себеби досторунун алдында шерменде кылды. Мен өзүм чоң адам сезип жүрсөм, апасы келип жаш баладай эркелетип койду. Бир апа айтат да, ушундай көп суроолор келет да. Мен баламды бетинен өбөйүн десем өптүрбөйт, кучактайын десем кучактырбайт. Эми 10 жашта, 12 жаш, 13 жашта балаңызды көчөдө кучактап эркелеп өппөй эле коюңуз. Анын досторунун жанында шылдыңга кабылтпаңыз да. Чоң адамдай эле мамиле кылып коюңуз. Мен бир досум айтат да, сурайт да, күйөөсү экөө кетсе жолдон, кызы классташтары менен келетиптир. Кызым деп сүйүнүп кетет деп ата энеси көргөндө, кызымга деп сүйүнүп, азыр жанына келгенде эркелетип коелу деп ойлошсо, кызы түп достор менен өтүп кетти деп экөөнү тааныбагандай болуп кетсе, Рано дос ушундай болду, кызым мени тааныбагандай өтүп кетти, эмне бизден уялабы, эмнеге антти депчи. Эч кыжаат болбо, андай учур болот, ал өзүн чоң кыз, бойго жеткен кыз сезип кетет, анан силерди көрүп баягы эркелете коесуңар да, анын досторунун алдына унчукпай эле өтүп кетейин дейт да. Андай учур менде да болгон. Мен мектепке барып атпаймынбы? Баламдын мектебине канчанчы класс болчу? Уже 8 класста байкалганда, 8 класста мектебине чогулушка кирип кетип атам. Досторум менен турган экен, мен жакты караган жок. Мектепке эмнеге келдиңиз деп коет да, кыргызча сүйлөп атат да, жанында достор орус түшүнбөйт. Мага сүйлөп аткан көрүп, чогулушка деп туруп өтүп кеттим да, мындай тийишкен жокмун да, уже билдим да, бул чоңойгон, чоң бала болуп аткан турбай өзүнчө эле депчи. Бирок көңүл бурбай да койбоду да, сурап койду. Тескери караган боюнча эмнеге келдиңиз деп сурап атат да, кыйгачынан өтүп кеттим да, менчи чогулушка келдим деп өтүп кеттим. Бул учурда барып, эмне мени карабайсың, тозо албайсың, эмне менден уялып атасың деген сөздөр баланы өтө кыжырлантат да, сизди жөн эле жеп көрүп кетет ошол мезгилдечи. Андай эч качан айтпаңыздар. Ар бир баланын өзүнүн жаш курагына жараша биз мамиле кылышыбыз керек.
ошондо баардыгы жакшы болот. Биз кайсыл учурда адашабыз дагы. Ошол балабыздын кичинекей ымыркайдан басып калган мезгилинде алмаша албай, убагында тез алмаша албай кыйналабыз. Балдарыбыз балалыктан өспүрүм куракка келип калганын, балдарыбыз өзүн чоң сезип баштаганын байкабай, ушул учурда жаш балдарча мамиле кылып, бул жерден да биз адашабыз да. Балдардын кыжырына тийип алабыз. Ошондуктан биз амалкөй, аң сезимдүү, байкагыч болушубуз керек. Балдарыбыз кайсыл жерде кандай өзгөрүп атканына жараша мамиле кылсак, баардыгы жакшы болот. Түшүнүктүү, бири-бирибизди түшүнүп, көп мындай уруш жаңжал, түшүнбөстүктөр болбойт да, ошондойчу. Сизди жолдошум да сыйлап баалайт дейт. Машаллах, Райхан, рахмат. Ассаламу алейкум. Азыр суроону окуйм. Кыздар, 20-январда менин курсум башталып атат. Бактылуу бала курсу башталып атат. 790 сомдон баасы болгону, ичинде 15 сабак бар, 15 күн болот. Жок, 15 сабак, 2 күн суроо жооп болот да, калганы сабактар болот. 15 күн сабак болот. 790 сомдон. Номер таштасаңыздар, биздин кыздар байланышат азыр. Катталып калсаңыздар, менин электронный китебим мен бала тарбиялоодо кандай ката кетирип жатам деген китептин электрондуу варианты сиздерге белекке берилет. Анда окуйсуздар, курска да катышасыздар, сөзсүз келиңиздер дейт элем. Курста сиздер өзүңүздөргө жакшы маалыматтарды алып кетесиздер. Сиз ата-эне болсоңуз, бул курстарды сөзсүз окуп коюшуңуздар керек. 790 сом. Бир тамак деле ичип коебуз, жөндөн жөн аябатып бир жолу калып салынбай турсаңыз болот. Сиз балдарыңызды бактылуу балалык тартуулаганга 790 сом бул мындай сиздер үчүн кыйын деле болбосо керек. Балдарыңыздарга бактылуу балалык тартуулайм десеңиздер, сөзсүз курска келип окуп коюңуздар. Бул жерден сиздер эч кандай күйбөйсүздөр, балдарыңыздарга инвестиция кыласыздар. Булар сиздердин келечегиңиздер, бактылуу карылыкты өзүңүздөргө камсыздайсыздар да. Өзүңүздөрдүн самооценкаңыздарды калыптандыруу да сабак келет. Апаларга дагы бир сабак арналган бул курстачы. Өзүңүздөр дагы мындай самооценкаңыздарды калыптап, төмөн түшүп кеткен болсо, кантип көтөрсөм болот, ушул тууралуу дагы бир сабак кирген апалар. Андан сырткары балдардын кежирлигин көп сурайсыздар. Ошо кежирликтер жөнүндө дагы кандайча жаралат, кандайча токтотсо болот дегендей бир сабак өтүлөт. Мигрант апалар кантип балдарына алыста туруп тарбия берсе болот, ушул жөнүндө сабак болот. Ишыкса ушул ичинде аябай маанилүү сабактар бар. Сөзсүз келип окуп кетиңиздер дейт элем. Номерлериңиздерди жазыңыздар бул жака, биз байланышабыз апалар. Ассаламу алейкум. 2 жаштагы баламдын тили кечигип жатат, бирок баарын түшүнөт, оюн түшүндүрөт. Кантип тилин жакшы чыгарып кете аламын дейт. Айзатка, азыркы балдары кеч сүйлөп атат, 2 жаштагы баламдын тили кечигип жатат. Апа, ата деп сөздөрдү айтып баштаган болсо, кыжат болбоңуз, сүйлөп кетет. Тилин жакшы чыгарып кете аласыз методдор бул жерде манжалар менен иштеш керек. Манжалардын массаж кылыңыз, манжаларды көбүрөөк иштей турган оюндарды ойнотуңуз, күрүчтөрдү тердетиңиз, мончокторду тиздириңиз дегендейчи. Бир нерсе, ушундай оюндар көп да. Бул манжалар менен сүйлөө речи түзмө-түз бири-бирине таасирин берет. Бир методун айта кетейин, өз методдору көп. Аз сөздөрдү айтып кайталаттырыңыз. Ата деп, үйдөгү буюмдарды нан деп балаңыз менен отуруп алып көзүнө карап айтышыңыздар. Балаңыз айтканда сүйүүнү, эмоцияңызды көрсөтүп койсоңуз, бала дайыма сүйлөгөнгө аракет кылып баштайт. Кандайсыздар ана же, менин балам 10 жаш, мени менен сөз талаша берет, меники туура деп, эмнеге андай, эмне кылам дейт. Мавлюдайым, сиз талашпай эле коюңуз, ал балаңыздын өзүнүн чындыгы бар. Балаңыздын өзүнүн көз карашы бар экен да. Жакшы да, бул талашкан нерсе, жакшы. Өзүнүн көз карашы бар, өзүнүн оюн айта алат, балаңыздан бир нерсе чыгат да. Бул жерде биз апалар, мен чоңмун деп эле биз өзүбүздүн авторитетибизди кармай беребиз да. Неге мага кошулбайт балам? Меники туура эмес болсо дагы балам мага кошулуш керек деген апаларды мен колдобойм. Сиз туура эмес болуп атканыңызда балаңыз сиз туура эмес сүйлөп атасыз апа дегени бул каяша дагы эмес, сөз талашуу дагы эмес. Бул чындык да. Азыркы балдар акылдуу. Ошо өзүнүн тууралыгын сиз менен талашып атат да. Бул норма нерсе да.
эмне кылмак элеңиз? Бул жерде сиз балаңыз туура болсо балаңызга кошулуп коюңуз. Мен уят уш кичинекей балага кошулуп каламбы деп биздики туура эмес болсо дагы жок деп өзүбүздүкүн бар кылабыз деп талашып бергенибиз болбойт да. Эже кандайсыз Россияга кетем, баламды кантип көндүрөм куса болуп кыйналбаш үчүн дейт. Ох, балдарыңыздар таштап кеткениңиздерге кийин ушунчалык өкүнүп каласыздар. Кийин өкүнөсүздөр да. Азыр мен Россияга кетип атам, иштейм, акча табам, укмуш байып кетем деген кыялдар менен кетип атасыз да. Балдарды таштап кеткен ата энелер менен өтө көп баарлаштым. Эч ыраазы болгон адам жок. Бардыгы өкүнөт таштап кеткенине. Алардын арасында мен да бармын. Эми кантип көндүрөсүз? Айтып коеюн эми ушунчалык кетип атат экенсиз. Айтып баштаңыз балаңызга азыртан эле мен Россияга кетем. Сен тайнеңдер менен каласың. Жок, кетпе деп ыйлайт, ооба. Бирок сиз айтып туруңуз, мен барып иштеп келбесем болбойт. Эми шарт ушундай болуп калды. Мен сен үчүн иштеген кетип атам. Сени окутушум керек, сен үчүн деп айтпаңыз. Сиздин кеткениңизге бала өзүн күнөөлөйт. Мен болбогондо апам кетмек эмес, мен болбогондо апам кыйналмак эмес, мен эмнеге төрөлдүм деп өзүн күнөөлөп калбаш керек. Өзүн күнөөлөгөндө бала только артка кетет. Ошондуктан сен үчүн иштеп кеттим деп айтпаңыз эч качан. Мен Ошто аэропортто сиңдимди узатканы келген болчумун да, эртең менен саат 5-те учкан болчу, эртең менен келип, андан кийин саат 9-да Венераны тосуп алат болчумун да. 5-те кирип, сиңдимди узатып чыгып кетсем, бир подписчик кат алуучум жазып атат. Жанаже дейт да, ыйлап балдарын таштап кетип аткан экен. Ыйлап аэропортто отурсам, сиз көзүмө көрүндүңүз дейт да. Ой, сенин көзүңө көрүнгөн жокмун. Мен ошол жерде бар болчумун. Мен чындап эле аэропортто болдум сар менен десем, ошо сизди карасам, сиз турган кез башка жакка карап кайта турсам жок экенсиз дейт да. Баягы балдарымды таштап кетип атканга Жанаже урушуп көзүмө көрүндү окшойт деп ойлоп турду. Аябай күлгөнмүн да ошондойчу. Мен чындап эле ошол аэропортто болчумун да, ошол мезгилдечи. Көзүнө көрүнбөй эле чындап эле мындай бар болчумун. Аэропорттун сыртында турсам ошону жазып атпайбы? Анан алда күлөт, депчи, сизди ошо көрдүм эле дейт да, көзүмө көрүндүбү же чындап эле көрүндүмбү деп мындай табышмак болуп калды эле дейт да. Китептериңизди кайдан алсам болот дейт. Китептерим бумажныйлары калбады, эч жерде калбады, сатылып кетти. 2-3 жолу чыгарттырдык. Азыр электронный вариантын гана алсаңыз болот. Электронный вариантын алып окусаңыздар болот. 8 жаш кызым бар, өз оюн айта албайт, анан тест арынат, эмне кылсам болот дейт. Кызыңыз эме окшойт, меланхолияга окшойт да. Жанат, эгер сиз курска келген болсоңуз, кызыңыздын темпераменттерин билип аласыз. Айзатка, мен катты алдым дейт. Азамат, сиз кош келипсиз биздин курска, бактылуу бала курсуна. Өткөл курактагы китептер барбы дейт. Менин китебим жок, бирок бар. Өткөл куракка атайын китеп жазайын деп атам. Дагы жакында китептерим чыгат. Азыр Бишкекке келдик, отурукташтык. Дарика баба Венера да келди. Отурукташабыз. Эми китептерибизди чыгарабыз, офлайн семинарларды кылабыз, онлайн сабактарды беребиз. Жакшылап иштейли эми. Мен мурда катышкам, аябай сонун дейт. Азаматсыз, бунусуна да катышып коюңуз. Бул башкача жаңы темалар. Мурунку темаларда эмес. Бала чүнчүп кетсе кантип жардам берсе болот дейт. Эмнеден чүнчүп кетти? Эмне болду эле? Ооба, да катышкым келет дейт. Келиңиз. Айжамал, ассалам алейкум, кандайсыз Жанаже? Жакшымын. Менин 3 балам бар, бири-бирине эч жол койбойт, сый урмат кылышпайт. Кантип жолго салсам болот дейт. Бул жөнүндө дагы аябай атайын көп сабактар бар, көп темалар айтылат, түрлөрү бар да. Бир-экисин айтып кетейин, бири-бирине иштерди тең бөлүп бериңиз, бирин эркелеткенде үчөөнү чогуу эркелетиңиз. Эгер катуу мушташып кеткен болсо, үчөөнү 3 бөлөк жерге коюп коюңуз да. Ынтымактуу болгула, бир тууган сыңар оюнчуктарыңар чогуу ойногула, чогуу кийимдериңерди чогуу аласыңар деп бир полка тыгып койбоңуз. Сиз уруш талашты гана көбөйтөсүз да. Ар биринин өзүнө полка бериңиз, ар биринин өзүнүн буюмдарын бөлүп бериңиз, бириникине бирин тийбей турган кылып бериңиз. 3 балаңыз болсо, 2 балаңыз болсо дагы ар бир балаңызды өздөрүнө көрсөтпөй бири-бирден эркелетип койсоңуз, ар бири сүйүнүп жүрө берет. Мен апам жакшы көрөт, мен эркелетти деп коюп ичинен жакшы көрүп жүрө беришет да. Булардын көбүнчө урушканы ошо атанын меримин талашат, мага көбүрөөк көңүл бурулса деп ойлошот, оюнчуктардан талашат,
кийим талашат. Булардын талашканы бир 4-5 эле нерсе да. Ошо 4-5 нерсени эле биз алдын алган болсок, уруш талаш азаят балдардачы. Сиз канча жаштасыз дейт. Мен 40 жаштамын. Балдарым 19 жашта, 17 жашта студент болуп калышкан. Жакында кайнене болом. Келин алабыз эми. Салмасызбы 16 жаштагы ул балага сизге жолтурсак болобу дейт. Жок, 16 жаштагы ул бала уже чоңоюп калды. Эркек психолог тапсаңыз болот. Эркек психологго алып барсаңыз. Өзү негизи апалар, аталар бул жерде балагатка жеткенден кийин эркекке аялдар эч качан эркек психологторго барбаңыздар. Бир гана аял психологко барыңыздар. Эркектер дагы аялга барбаш керек. Эркектер эркек психологко барыш керек. Негизичи бул психологияда, динде эле эмес, психологияда да ушундай айтылат. Европадагылар деле өзү психологдор. Себебин айтып берейинби? Психологдорго жан дүйнөбүз мындай иреттүү эмес, өзүбүздү таба албай, кыйналган учурда барабыз да. Барганда алар бизди туура жолго салып, бизди жеңилдетип коет да, аябай сонун кылып сүйлөшүп отурганда. Силер мени жакшы көрүп атпайсыңарбы? Эгер биз эркекке барган болсок, аял киши эркекке барган болсо, аны жеңилдетип, жүрөгүн тынчтандырып койгондо, аны сүйүп калыш коркунучу бар да. Ушундай психологияда айтат да. Ошол адамга байланып, ошонун жанына барсам эле мен өзүмдү жеңил сезем деген нерселер болот. Ошондуктан аялдар сөз аялга барыш керек, эркектер эркекке барыш керек. Ушул эсиңерден чыкпасын. Бизде билбей эле өткөндө бирөө эркекке бардым деп айтат да, болбойт андай нерселер. 500 менен катталгандар китеп жокпу дейт. Эртең 500 сом менен катталгандар группага жазды. Группаны окусаңыздар, сиздерге эртең бир шарттарды берет. Ошо шарттарды аткарсаңыздар, сиздерге китеп болот. 3-чү апам болуп калдыңыз дейт. Ооба, мен Кыргызстандын бардык апаларына тайны болуп калат окшойм. Ранаже, мага эч ким жазбады го, курс боюнча катышмакчы элем дейт. Неге жазышпады экен, Майрам? Мага жазыңыз. Өзүм байланышайын, личкага номер таштаңыз. Же азыр номер таштаңыз. Кыздар азыр байланышсын. Көп номер таштаганда адашып калып атышат окшойт. Азыр номерлериңиздерди таштаңыздар, сиздер менен байланышат. Менин кыздарым азыр ушул экранда отурушат. Номерлерди алышат дагы, сиздер менен байланышат. Же алар байланышпаган болсо, личкага номер таштап коюңуздар, мен өзүм байланышам, Акция бүттү, ооба. Рнажа 6 жаш балам үйдө баатыр жоодо жок дейт. Абат. Эми башында жаш балдарчы көчөгө чыкканда эле алынып жулуна бербейт да. Балдар биринчи чочуркайт. Жаңы адамдарды көргөндө өзүнүн кооптонот, бул мага зыян келтирбейби, мындай кандай мамиле кылсам болот деп көпкө чейин ойлонот да. Бара калып эле мындай темпераменттер ар түрдүү болот да. Бир бала шустрый болот, роль аралашып кетет, бир бала акырын, кеч көнөт. Бул нерсе кыжалат боло турган нерсе эмес. Балама 3-10 ай Россияга кетем десем, ооруп калды, сытмалап кантем дейт. Кетсеңиз кандай анан кийин? Ошентип көндүрөсүз да, азыр ооруп калат. Сиз таштап кеткенден кийин дагы катуу ооруп калат сагынычтан. Ассаламу алейкум Ранажа, балам болушу берем, атасы урушса деле, башка бирөө болсо деле чыдабай кетип бөлүшүп кирем дейт. Ушу тамагым кычышып баштады, ушуну алдын алып бир нерсе кылып коюшум керек эле деп баштадым да. Ушуну эмне кылып сода менен чайкап коюп эле, туз менен чайкап коюшум керек экен. Тамак башкача болуп баштады. Менин уулум Кудай бурса 16-га чыгат дейт. Машаллах, жакшы балаңыз чоңоюп калган турбай болуңуз, жигит болуп калыптыр. Баламдардын талаптарын бир да калтырбай аткарам, үйдөгүлөр айтканын кыла берсең тарбиясы жок болуп калат дегендей кылып мени жемелей беришет дейт. Эми сиз өзүңүз балаңыздын мүнөзүн өзүңүз жакшы билесиз. Айткандар айта берет. Ассаламу алейкум, сабакты күтүп жатам. Буюрса жакшы апа болуп өзгөрсөм никем кыйкырбай дейт. Өзгөрөсүз. Кандайсыз Ранажа? Менин балам 10 жашта, мени менен сөз талашып, меники туура деп туралат. Эмне кылсам болот дейт. Сурооңузга жооп бердим, Майрам номер калтырыңыз дейт. Ооба. Мына номерди 17-18 акыркысы сактап алып байланышсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Курс Аделя 790 сом болду. 20-январда курс башталат. Бактылуу бала деген курс башталат. Катышып, балдарыңыздарды бактылуу кылыңыздар. Сөзсүз келиңиздер. Курстан ар бириңиздерди күтөмүн.
Номериңиздерди таштасаңыздар биз байланышабыз. Кандай страна же балам 18-де кечинде көчөгө эле кете берет. Не десем чыкпа десем болбойт. Азыр келем деп саат 11-12-лерде жазам үйгө кел деп. Кел дегеним туурабы дейт. Ооба, кел дегениңиз туура албетте. Сиз кыжалат болгонуңузду, балаңызды ойлонуп атканды билдиресиз. Кел деп жазган туура. 10 жашар балага деле кийгизе бериш керекпи? Мен өзүм таап деп урушам дейт. Ооба, дайыма эле эмес, үйрөнүп калат да. Ошол 1-2 жолу кийгизип, башынан сылап, шапкасын, шаптан ороп, бетинен өп, жакшына манайда жөнөтүп койсоңуз, тампаңдаган моюнча сүйүнүп кетишет. Кийин кайталабай калат. Ал өзү тойгондон кийин бала кайталабай калат. Өзүң тап дегени кийимдерин орунду жерге, ошо кайерге чечинет, балага бир орун сөз берип коюш керек. Эртеси издей бербей турган кылыпчы. Издеп, сиздин да маанайыңыз бузат, өзүнүн да маанайын бузат, уруш жаңжал менен үйдөн чыгып кетпеш үчүн сөзсүз ар бир балаңыздын өзүнүн орду бар. Сен келгенден кийин ушул жерге чечинесиң, ушул жерге илесиң, ошондой орду, баланын орду болуш керек үйдө сөзсүз түрдө. Чек ара мына ушул нерседен башталат да. Башталгыч класста окуган балдарга бирөөлөр акча берсе, аны алып коротсок болобу дейт. Жок. Бул дагы чек ара, коротсоңуздар болбойт. Меникилер тескерисинче өздөрү тандайт дейт Айжана. Мында кандай кылабыз 4-6 жаштар? Эмнени тескерисинче өздөрү тандайт дейт. Эмнени тандайт Айжана? Бизде ушул кийим тандаган проблема болуп жаткан. Кийим тандаганбы? Өздөрү тандай берсин. Тандай берсин өздөрү. Өз алдынча болбой калбай биз кыла берсек дейт. Жок, эле айтып атпаймынбы? Өз алдынчалыкка үйрөтөбүз. Бирок 5-6 жаштарда өз алдынчалыкка үйрөтөбүз, өз алдынча кылат. Бирок 7-8 жаштарда анча-мынча ушундай талаптарды коюп калган мезгилде талаптарын аткарып коюш керек. Нормалык бар да бул жерде, нормалык. Норма кармаш керек. Менин балам 4 жашта негизи кийимин кие алат, журкан жамын алат, бирок кие албайм деп эле ыйлай берет. Бир нерсе кыл десең эле мен билбейм дей берет. Мен кандай мамиле кылышым керек? Жок, билесиң. Сен өзүң кыла аласың, өзүң кыл балам. Сен баатырсың, сен акылдуусуң, мен сага ишенем. Кана кел өзүң кыла. Мен деле өзүм кийинип атам, мен деле өзүм баягы 4 жашар бала өзүнүн одеялын бүктөш керек. 4 жашар балага бир күндө 4-5 ишти дайындасак болот. Өзүнүн бут кийимин тизиш керек, үйдөгүлөрдүн бут кийимин, журканын бүктөш керек, өзүнүн кийимин кийиш керек. Ушундай нерселер бар да. Гүлгө сууй десеңиз, гүлгө сууй алат. Ушундан баштап кичине жоопкерчиликке тартып башташыбыз керек. Кичинекейинен баштапчы. Эфир сакталат. Сабак боюнча кайталап айтып кетиңизчи дейт Мерим. Сабак боюнча кайталап айтып кетсем, бактылуу бала курсу 20-январда башталат, кыздар. Ичинде 7 күн күнүгө түз эфирден саат 9-да 7 күн түз эфирден сабак өтөбүз. Андан кийин 2 күн суроо жооп болот. Андан 5 бонус сабак берилет. 4, 5, 6 бонус сабак берилет. Телефондон кантип алыстатабыз балдарды, темпераменттердин 4 түрүн беребиз. Өспүрүм курактагы тарбиялоонун 10 эрежеси деген бонус сабактар берилет. 15 күн сабак болот. 15 күн баасы 790 сом. Азыр бул жерге номер калтырсаңыздар, сиздер менен байланышабыз. Бүгүн катталсаңыздар, эртең катталып үлгүрүп калсаңыздар, сиздерге электрондук китептер белекке берилет. Менин китебим электрондук варианты сиздерге белек берилет. Мен бала тарбиялоодо кандай катага кетирип жатам деген китеп. Менде ушундай китеп бар эле, китебим. Азыр көрсөтөйүн эле ушул китепти. Сиздерге. Мындай китеп. Жазуусу тескери болуп калды да. Китепте кичинекей китеп. Ушул китептин электронный варианты берилет сиздерге. Аркасында менин сүрөтүм бар. Ушул китептин электронный варианты берилет.
катышып окуп калыңыздар. Бул китепти мен атайын кичинекей кылып чөнтөккө бата турган кылып чыгарганмын. Себеби көпчүлүк айымдар кыргызстанда китеп окуу өтө мындай начар экен да. Китеп окуганчы, китеп сатып алгандар аз. Китеп окуй албайм дегендер ушу кичинекей китепти алып окуп, оңой эле окулат да. Ичинде кара сөздөр менен жазылган, бандай психологиялык, педагогикалык терминдер жок, оңой окулат, аябай. Чөнтөгүнө салып, сумкама батпайм деген шылтоо жок. Чөнтөгүнө салып алып эле, сумкаларына салып алып эле окуп баштаса бул китепти, окуп бүткөндөн кийин мен бир китепти бүтүрдүм деген кубаныч келет да, өзүнө болгон ишеним келет дагы. Экинчи китепти окугусу келип баштайт. Ошентип китеп окуй албайм деген апаларга китеп окуганга жол ачайын деп атайын ушуну кара сөз тилинде кичинекей китепче кылып жазганмын. Мен өзүм тилегиме жеттим десем болот. Себеби көпчүлүк апалар мен китеп окуй албайт элем, Рынача биринчи ушу сиздин китебиңизди окуп бүтүп, экинчи китебиңизди күтүп турам, дагы качан китеп чыгарасыз дегендер көп да. Мен китеп окуй албачу элем, ушу сиздин китебиңизди окуп, мен китеп окуганга кызыгып калдым дегендер көп. Себеби мен ниетим да ошондой болчу да, мен ушинтип калоо менен жазгам. Китеп окуй албагандар окусун кызыгып деп. Бул жакта оңой кара сөздөр менен жазылган, эч кандай терминдер жок, окуп башыңыздар айланбайт, уктап каласыздар да, баягындай түшүнүксүз терминдерди деле окуганда мен мисалы үчүн орустардын ушундай илимий китептерин окуганда уйку же түшүнбөй кайта окуй кыйналасың да. А бул жерде оңой окуп коесуздар. Кыргызча жалпак тилде кара сөз менен эле жазылган атайын. Эмки китептерим чоңураак чыгат, буюрса дагы китептерибиз чыгып калат. Бул түгөнүп калды, аябай таламай болуп кетти. Москвага барды, ал жакта түгөндү, Бишкекке алып келдим, бул жакта Ошто деле сатылып бүтүп калыптыр да. Эч жерде калбай калыптыр. 3 жолу бердик, типографиядан чыгардык. Дароо эле талап кетип атышат. Азыр кымбатыраак болуп кетиптир да, баягы доллар кымбатта деп китептерди кымбат чыгарып калыптыр. Анан эми кымбат чыгарып алып, кымбат сатыштан уялып эле чыгарбай отурам да. Кымбат экен, Рынача кичинекей китебиңиз деп айтпасын депчи. Сатылып бүтүп калды, түгөнүп калды. Мен өзүмдө бир 5-6 эле алып калганмын. Бул китеп сонун китеп, алып окусаңыздар. Эми азыр 790 сом менен катышсаңыздар, ушунун электронный вариантын берем сиздергечи. Электронный вариантын окусаңыздар болот. Ооба, бүгүн катталсаңыздар болот албетте. Китептин ооба кызык окудум, сонун экен, эсте калат экен дейт. Ооба, эсте калат. Дайыма окуп эстеп турасыздар да, бул жерде эмне эле деп, керек болсо өзүм деле кээде керек жерлерин ачып издеп окуп турам да. Лайфхактар. Бул жакта мындай суу жазылган эмес да, каймактар алынып жазылган, сонун сөздөр. Бүгүнкү сүйлөгөн сөздөр да ушул жакта жазылган китептечи. Сиздерге даяр конспект. Ошто барып китеп Бишкектен алса болот. Жок, эч жерде калбады. Ош, Бишкек, Москвада да калбады. Екатеринбургда бар болуш керек. Екатеринбургда бар болсо керек. Же сатылып кетти экен, ошону билбейт экенмин да. Мурунку катталгандарга дагы бар, бирок башкача шарттар менен. Эртең шарттар берилет, кыздар. Мурун катталган ошо шарттарды аткаргандарга китеп беребиз, электронный вариантын. 15 күндүк курс канча күнгө сакталат? 2 айга сакталат. 2 айга. Мен баламды кучактайм, курска катышып окуган элем, WhatsApp өчкөндө өчүп калды. Кайра кантип көчүрүп алсам болот дейт. Телефондон бир жериңизден чыгат, документке сакталып калса керек. Ооба, дагы китептерди чыгарам. Мен азыр эми мындай китеп чыгарсам деп атам да, адаби. Окуяларды айтып, мен постерго окуяларды чыгарсам, аябай кызыгасыздар го, жакшы көрүп окушат да. Сонун окуялар өзүмө да жагат. Ошондой окуялар менен сиздерди кызыктырып окутуп эле тарбиялык маанисин берейин депчи, мындай андай кыл деп илимий китеп эмес, адаби тилде, бирок тарбиялык да мааниси бар. Ушундай сонун китеп даярлап жатамын. Буйруса окуп каласыздар. Көп чыгарам. Мунусунда дары биринчисинде мен азырактан эми албайбы деп азырактан чыгарып калдым да, акча дагы кичине эме болуп калды да, бул китеп чыгарып аткандачы. Азыр эми сиздер китепти жакшы окуп калыпсыздар. Мен китептерим дароо сатылып кетти. Эмги жаңы китебимди дароо эле бир көп 10 миң эле чыгарып коем, Кудай кааласа. Мен катышам, буйруса брондоп туруңузчу деп сурандым эле, эч ким жооп бербеди дейт.
жооп берип койбойсуңар кыздар, кайсы номерлерге жаздыңар эле? Мен ушу менеджер кыздарды ушат окшоймун да, жооп бербей атат, жазбай атат дегендер көп болуп кетти го. Мен катышам дейт. Катышыңыздар. Эже түз эфирди сактайт, бирок менин теледен сакталган түз эфир чыкпай атат. Бул эмнеден дейт? Телефондо сакталган түз эфир чыкпай атат дейт. Билбейт экенмин анын эмнеге чыкпай атканын. Эфирлерди сактап атам. Ооба, көптөн чыккан аракет кылам. Эртеңчи кыздар Телеграмдан чыгам. Менде Телеграмымда барсыңарбы? Телеграмдан түз эфир кылам. Эртең. Номериңиздерди таштасаңыздар, биз байланышабыз. Эжекейиңиз дейт. Баасы канча эже курстун дейт. Баасы 790 сомдон кыздар. Азыр номер калтырыңыздар, же азыр үлгүрбөсөңүздөр, личкага номериңиздерди калтырсаңыздар, сөзсүз байланышабыз. Мага лично жолуксаңар болот. Жеке консультацияларым баасы 1000 сомдон. Эң эме да, мындай. Чөнтөккө ылайык. Жеке жолуксаңыздар болот. Калтырып койсоңуз Telegram каналыңызды дейт. Ооба, Telegram каналымды сторизге киргизип коеюн, ошол жака өтүңүздөр, эртең Telegramдан жолугушабыз, түз эфир кылабыз. Себеби Telegramдан сиздер мындай сүйлөп суроо берсеңиздер болот экен да, жазып эмес, сүйлөйсүздөр. Мындай сүйлөшсөк болот экен кадимгидей элечи. Мен бир жолу эле номер калсам, 3-4 номер жазышты го дейт, ар кайсы менеджерлер дейт. Ооба, бема ушундай болуп калат кээдечи. Телеграмды сторизге киргизип коеюн, сторизге кирип катталып калыңыздар. Курска катышам дегендер, личкага номериңиздерди калтырыңыздар. Ошол жактан биз байланышабыз. Мейли кыздар. Асия, ошко билбейм, ошко чакыруулар болуп атат. Ошко кичине эме күнпүн жылысын. Анан өтөбүз. Чогулуп турсаңыздар, ошко бүт жолугушабыз. Семинар кылабызбы же? Бишкектен деле жолуксак болот, Бишкектегилер. Албетте. 1 саат болуп кетти. Сиздер менен коштошомун. Курс 15 күн болот, Назгүл. Баасы 790 сомдон. Курска катышам десеңиздер, личкага номер калтырыңыздар, же азыр бул жака номер калтырсаңыздар дагы биз байланышабыз. Жалал Абадка дагы албетте барабыз. Жалал Абадка да чакырып жатышат. Тренингтерди өткөзөбүз, ооба, жакында офлайнды баштайбыз. 11 январдан 1,5 миң болот, азыр 790 сом деп жатасыз. Ушул чын барана же дейт. Ооба, чын, бема чын. Азыр брондоп коюңуздар. 1,5 миң төлөгөндөн көрө 790 сом төлөгөн жакшы да, чынбы? Азыр брондоп коюңуздар. Мен 100 сом таштаппы же сөз катышам, калган кийин төлөйм. Мен 790 сомго катталып коюңуздар деп. Ооба, 3 жаштан кийин кеш деген китепти окуганмын, ооба. Баламды кучактайм деген китебим бар. Андан кийин ушул китебим бар. Бул бала тарбиялоодо кандай ката кетирип жатам деген китеп. Ооба, баарыбыз билимдене бололучу дейт. Ооба, ошондой бололучу кыздар, билимдене болсок, бизден бардык билимдүү балдарыбыз тарбияланып чыгат. Келечегибиз аябай кең болот. Курстун баасы 790 сом. Жок, онлайн болот. Онлайн болот. Бема азаматсыз эрте катышып калыпсыз да. Ооба, кайсы бир убакка чейин 500 сом болчу. Эгер 500 сом болгондо брондоп койсоңуздар, сиздерге 500 сом боюнча эле кала берет брондолгондорго. Курстун баасы 790 сом кыздар. 11 январдан кийин да көтөрүлөт. Эртерээк катышып калыңыздар. Анда эмесе сиздер менен коштошом. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар,